Үчүнчү маселени кароого өтсөк, Замирбек Базарбековдун төрагалыгы алдында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун отуруму болуп өттү. Жыйынга Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Зулушев, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары Эркебек Атшыркоджаев, Кыргыз Республикасынын юстиция министри Аяз Баетов, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын соттор жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Исабек Султаналиев, ошондой эле Жогорку соттун судьялары, ал эми жергиликтүү соттордун төрагалары жана судьялары видеоконференц байланыш аркылуу катышты. Өлкөнүн Жогорку сот органынын судьялары күн тартибинде эки негизги маселени карашты. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун соттук коллегияларынын төрагаларынын 2022 жылдагы соттук коллегияларынын иши жөнүндө маалыматтарын угуу жана экинчиси соттук коллегиялардын иши жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун токтомдорун кабыл алуу. Замирбек Базарбеков белгилегендей, өткөн жылы судьялардын жана аппарат кызматкерлеринин айлык маяналары көтөрүлүп, сотторду материалдык техникалык жактан камсыздоо, кызматтык үйлөрдү куруу иштери башталды. Ысык Көл облусу менен Жалал Абад облусунда адилет үйлөрүнүн курулуштары аяктап, ачылуу алдында турат. Жогорку жана апелляциялык инстанциядагы соттордун соттук коллегиялары процесстик мыйзамдарда берилген ыйгарым укуктарыңыздарды толук кандуу ишке ашырбай иштерди кайра кароого жүйөсүз жиберүүнү мына азыр ачык эле айтайын, токтотуңуздар. Жергиликтүү соттор тарабынан чыгарылган жеке аныктамалар боюнча да анализ жасап, алардын аткарылышына байланыштуу мага маалымат бериңиздер. Тез аранын ичинде.